Бүгүнкү күнгө чейин салык кызматына 1200 жаран өткөрмө кагазын 1400дөй патент алуу үчүн кайрылышкан. Калк көп кайрылып, байланышта көп болгон мекеме катары бул жерде санитардык нормалар так сакталышы керек. Текшерүүнүн жыйынтыгында Оштогу салык кызматы санитардык талаптарды аткарып жаткандыгы маалым болду. Ар бир инспектордо мына көрдүңүздөр, маска менен камыс болгон перчатки, анан өздүк гигиенаны жана спирт менен камыс болгон баары санитардык нормалар баары сакталып атат. 2 күндө бир санитарный обработка бүт салык кызматын өткөзүп турабыз өзүбүз. Талайбек Сарыбашев уруксат берилип, ишин баштаган унат этиктерин саткан базардагы абал менен да таанышты. Бул жайда 600гө жакын ишкер эмгектенет. Санитардык нормалардын сакталышы жана аткарылышын көзөмөлдөп туруу үчүн атайын 15 кызматкер иштеп жатат. Баягы колго серкен каражаттарды сөзсүз маска, перчатка ушуларды тактырып көзөмөлдөп атабыз. Клиенттерди ошол мамлекет айткан баягы норма 1-2 метрди сактап атабыз. Каладагы өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал режимине өткөрүлүп, Ош шаарына кирүү жана чыгууга чектөө коюлган. Учурда шаар аймагында 8 карантиндик санитардык пост, шаар ичинде көчүп иштөөчү 20дан ашык посттор ишин жүргүзүүдө. Рейдтин жүрүшүндө посттор аркылуу шаарга кирүүнү каалап, эрежени сактабаган жарандар артка кайтарылды. Карачы ичине жык адам салып атат. Кайга барасың? Кайга барасың? Кайга барасың? Кайга барасың? Ушул адамдар салып алды. Ойноп жүрөсүңөр, капа болосуңөр өтсө. Карачы мына эки машинага салбайсың. Шаардыкта билбейт. Баары маскада, шаардын ичине кирип кетип атпайсыңбы? Мында кайтартпа шаардын ичине кирбейсиң. Кайтпай, ошондо карантин маскасы киргизбейт, кайтартпа. Шаарга кирбесең кайтпа. Санитардык карантиндик посттордо милиция кызматкерлери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, дарыгерлер жана санитардык кызматкерлер иш алып барууда. Biz al çarаны көрөрдөн мурда барып эле чара көрбөйбүз. Буга чейин обязательство алганбыз, эрежелерди таркатканбыз, санитардык көрсөтмөлөрдү бергенбиз. Ошолордун аткарылышы боюнча текшерип туруп, анан ошолорду аткарбаган болсо, ошо укук бузуулар кодекси боюнча чара колдонобуз. 150 статья 1-берене боюнча. Ошто курулуш тармагына да уруксат берилген. Бүгүнкү рейдте курулушчуларга түзүлгөн шарттар да текшерилди. Маселен, бул көп кабат үйдү куруп жаткан жумушчуларга санитардык абалды сактоого шарт түзүлбөй, курулуш нормалары да сакталбаганы аныкталды. Өзгөчө кырдаал мезгилинде режимде иштеп атабыз. Азыр ар бир мүнөт ушул оору менен күрөшүп атабыз. Түшүнүңбү? Ойноп, жыргап, сенга бир келип, наез кылайлы деген жокпуз да. Биринчи жолу келип атамбы? Сени биринчи жолу көрүп атам. Келген максатым эмне? Чөтөттөн чыгарсаң болду. Туурабы? Келгениз максат эмнеге келип атабыз? Эми албетте контрол. Контрол, ушу оору менен күрөшүп атабыз. Сен мына кылган рабочийлерге түзүп берген шартыңды кара. Ушул жерден көрсөң керек, жетекчиңер менен миллиондогон акчалар пайда. Маска жалкабы? Жумушчуларга санитардык норманы сактоого шарт түзбөй, курулуш нормаларды сактабаган бул компаниялардын иши убактылуу токтотулду. Бул калган шаардагы курулуш компаниялардын бардыгына сабак болуш керек. Себеби Ош шаарында бүгүнкү күндө дагы өзгөчө кырдаал сакталып атат, карантин режиминде иштеп атабыз. Биз ушуну эч качан унутпашыбыз керек. Карантин Ош шаарында алынып эле экен. Мына уруксат берген гана элдер чыгып иштеш керек. Бирок калган адамдар үйлөрүндө отуруп карантин режим сакташ керек да. Мекемеде жумушчуларга санитардык нормага ылайык шарт түзбөгөн жетекчилер жоопко тартылат. Эске салсак, Ош шаарында 11 майдан тарта өзгөчө абал алынып, карантин жарыяланган. 1 жана 11 майдан тарта айрым тармактарда ишмердүүлүктөрүн жүргүзүүгө уруксат берилген. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.